3 кыздын сүйүктүү апасы Рахат Асанова 17 жылдан бери боор оорусу менен алышып келет. Айлап, жылдап дарыланган эмгек акталбай, акыры боорун алмаштырууга туура келүүдө. Ага көп суммадагы каражат керектелгендиктен карапайым үй бүлө жардамга муктаж болуп жаткандыгын айтып, буга чейин видео жарыялаганбыз. Ал эми Рахат Асанованын абалы саат сайын оорлошкондон оорлоп бара жатат. Балким сиздин 100-200 сомуңуз 3 кыздын энесинин өмүрүн сактап калууга себепкер болор. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу калайык калк. Мен буга чейин биз сиздерге кайрылганбыз. Сиңдим ооруп, операцияга барышыбыз керек болуп жатат Индияга. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен акча каражаты топтолуп, жартылай топтолду. Азыркы убакта сиңдимдин акыбалы күндөн күнгө оорлошуп бара жатат. Ошого сиздерден дагы деле жалбарып сураймын. Ушу сборду жабууга жардам бериңиздер. Көптү көрсө көй болот дегендей аз гана сумма калды. Ошону дагы топтогонго жардамыңыздарды аябастан, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Сиздерден сураныч. Биз ушул маалга чейин дагы Кайрымдуу фондунун жетекчиси Азамат Байматовго кайрылганбыз. Ал да колунан келишинче жардамын аябастан бизге туура жолдорду, туура бөгөттөрдү көргөзүп келе жатат. Дагы ушу Азамат Байматовго Кайрымдуу фондуна ыраазычылыкты билдиребиз, терең ыраазыбыз. Дагы деле ушу каражатыбыз жетишпегендиктен айласызда дагы деле кыргыз элиме сиздерге кайрылып жатабыз. Дагы деле колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранабыз. Ушу тез аранчын ушу Индияга барып, ушу сиңдимдин дагы операциясын кылдырып келсек, кыздарынын пешенесине өзүбүздүн пешенебиз аман болсун деп ошону тилеп кетебиз. Урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Сборду жабууга акча каражатыбыздын жарымы топтоп, дагы жарымы бар. Ошого сиздерден колуңуздардан келишинче жардам берүүңүздү суранабыз.